Барыңыздарга ассаламу алейкум, кымбаттуу мекендештер. Урматтуу Бишкек шаарынын 22 округунун Октябрь районунун мындайча айтканда жогорку Төкөлдөш, Көкжар, Каси, Орто Сай аймактарынын жана шаарыбыздын жогорку микрорайондордо жашаган тургундары, менин атым Апсалиев Ахматали Садырбекович. Мен жогорку кеңештин депутаттыгына ушул аймактан өзүмдүн талапкерлигимди койдум. Жашым 44 жашта, билимим жогорку экономика жаатында. 81-жылдын апрель айынын 23-ндө карапайым жумушчулардын үйүндө 3 эркек баланын ортончусу болуп төрөлгөнмүн. Атам кадимкидей эле сантехник болуп, бирок эрте эле 48 жашында каза болгон. Жалгыз апам бар. Өзүм үй бүлөлүүмүн. 4 перзенттин камкор атасы болгом. 25 жылдан бери үзгүлтүксүз өз кесибимде айлыктан айлыкка эмгектенип келем. Кыргызстандын бардык областтарында, ошондой эле Азия, Европа жана Африка континенттеринде, анын ичинде жакынкы коңшу Өзбекстан менен Казакстанда, анындан нары Орусия менен Туркия жана Египет, Мисир, Араб өлкөсүндө болгонмун. Илим билим тажрыйба топтодум туугандар. Коомдук ишмер, активист болуп, эл жерди кыдырып, элдин кызматында жүрдүм. Көп демилгелерди көтөрдүм. Элдин үнүн жогорку жакка жеткизип, жана бир аз болсо да Кыргыз Республикасынын нормативдүү актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жаатында салым кошуп, учурда ал мыйзамдар туруктуу иштеп жатканына инициатор, авторлук себепкерлерден болгонмун. Эл өкүлү болбосом дагы. Ал эми бүгүнкү учурда мамлекет башчыларыбыздан, ажообуздан, генерал мырзабыздан жараткан Аллах ыраазы болсун, таза шайлоону убада кылып, шарттарды түзүп, түнү күнү камын көрүп, шайлоочуларга жана жөнөкөй катардагы карапайым жарандарга жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерин коюуга койсо болот экен деген ишенимди артып жатышат. Демек бизге окшогон өзүнүн туруктуу үйү жок, мал мүлкү жок, бизнеси жок, кесипкөй кызматкер жарандарга мамлекетибизге салым кошууга, элибизге кызмат кылууга, үнүн бийликке жеткизүүгө, өзүнүн программасындагы элдик долбоорлорду ашырууга, бул жашоодо пайдалуу тарыхый из калтырууга мүмкүнчүлүк жаралды. Штаб ачкан жокмун туугандар, бир дагы агитатор жалдаган жокмун. Айдап жүргөн жалгыз унаамды сатып, БШКнын талабына ылайык шайлоо күрөсүнө таза мүлкүмдү арнадым. Өкүнбөймүн, сыймыктанам. Бул дагы тарых, албетте. Ылайым жараткан шерменде кылбасын. Өзүбүздү элдин алдында жүзүбүздүн жарык кылып кылсын. Шайлоого баруу аманат туугандар. Ар бир ыкластуу соккон жүрөк бул биздин штабыбыз, жандуу рекламабыз жана сапарлаш жүрөктөр биздин үгүтчүбүз болот. Андыктан Бишкек шаарынын Октябрь районунун өзгөчө 22 округунун тургундары 30 ноябрь күнү тактыктууларды шайлаңыздар. Эгерде бизге да добушуңузду аманатка туура чечсеңиз, анда биз өлкөбүзгө, элибизге кызмат кылууга даярбыз. Урматтоо менен ар дайым сиздердин Апсалиев Ахматали.